Мына урматтуу достор, Кыргыз эстрада ырчысы Нурмат Садыровдун Апакем аттуу чыгармасын баардыгыбыз көрдүк. Эң негизгиси апакелерибиз эч качан оорубасын, ар дайым ден соолукта болсун. Сиздер бар, биздин жашообуз ар дайым жайдары, көңүлдүү десек болот. Ал эми урматтуу телегөчүлөр, азыр бүгүнкү сиздердин маанаңыздарды көтөрүүгө дагы бир кыргыз эстрадасында жаңы чыгып келаткан ырчы, актер, алып баруучу, обончу мырза келип отурат. Көп кырды талант. Кубаныч Баркалбасов бүгүн биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсызбы, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы, жакшы келип алдык, Кудай буйрса. Чакырганыңыздарга рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Эртең менен туруш сизге абдан оор болду же жеңил эле болду? Эртең менен туруш негизи кичине оорураак болот. Бул учурда турчу эмес элем. Дене мүчөлөр таң калып атса эмне болду? Кайга кетип калдыңыз? Эми азыр бүгүн эми эрте турган бирок жакшы экен. Жактуу. Эми кийинки эрте менен эрте турганга аракет кылам. Негизи дайым эле эрте турганга аракет кылабыз, бирок биздин жумушубуз ушуга туура келип аткан да. Биздин энелерибиз, аталарыбыз айткан сөз бар болчу, ошолор кулагыбызга дайым эсте калып калган да. Күн чыккандан кийин турган адам өлгөн адам менен барабар деп коет го. Күн чыккандан кийин кыжалат болуп эле турган. Күн чыкканда туй елки бүгүн да чыгып кетти. Анда айтпайын, рызыктан калган кем адам деп айтсаңыздар. Антесенде жаман угулуп калып кетти. Кагаз артынан эртең эле чыксаң элестет, күн чыккан болсо эле өзүңдүн тигилерге кошулгансың деп кое. Бир ата ушуна дайым айтат. Тамаша негизи ушуну айтып туруш керек, айтышчы да. Кубаныч, мына сиз студияга кирген эле мындай бир кандайдыр бир шаңгырды байкадыңбы? Албетте, албетте. Өзү араң турдум деп атат. Шаңыны. Өзүм араң турдум деп атып, бирок момча энергияны, момча күч кубат каяктан аласыңар? Эми менде бир касиеттер бар да кандай. Жок эми андай деле эмес, бирок эми бүгүн атайын сиздер мени чакыргандан кийин сиздерге бир жакшынакай ушул Элтер телеканалынын жалпы көрүүчүлөрүнө сон чыгармаларды тартуулап, маанайларын көтөргөнгө аракет кылайын деп келдим. Колдон келишинче аракет кылалы, Кудайым буйрса иншалла. Эң жакшы. Келиңиз анда Кубаныч, эң алгач өзүңүз жөнүндө тааныштырып, кичине өзүңүз жөнүндө маалымат берип кетиңиз дагы, андан кийин биздин бардык көрүүчүлөр бул Кубаныч деген комуз алып келиптир, бул ырдайт окшойт деп атса керек, Өзгөчө менин көзүмө түшүп жатат. Мына ошо комуз менен кыргызга бир кыргыз жалпы элибизге бир жагымдуу чыгарма аткарып берсеңиз. Тааныштырайын, жырдап берейин. Өзүңүздү биринчи тааныштырып алсаңыз. Тааныштырайын, Ошол менин атым Кубаныч, фамилиям Баркалбасов. Мен өзүм Ускөлдүн кулуну болом. Эң жакшы. Бүгүнкү күндө ушул элибиздин жан дүйнөсүнө жан азык тартуулап, маанайларын көтөрүп, көрдүңүзбү? Ушул Кудай берген кичине чымын талан бар экен, ошону элге тартуулап, баталарын алып, ырдап, жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт, кээде актер болуп, алып баруучу болуп жүрөбүз, Кудайым буйрса ошол күндө. Анан комузумду алып келдим, дайым эфирлерге барганда ушул комузум дайыма жанымда жүрөт. Баштаганда эле бир жакшы чыгармалар менен баштачу элем. Силерден дагы бир сон чыгармаларын ырдап берсем кандай болот? Келиңиз, биздин жалпы көрүүчүлөрүбүздүн урматына актер, ырчы, аткаруучу Кубаныч Баркалбасовдон жагымдуу чыгарма алсын. Негизи мен мурун бай интервью көрүп жүргөндөчү. Эртең менен эрте келген эле ырчылар эле, ой таң атпай үнүбүз чыкпай атат десе, мен эле экиленип атат. Кыска сиздерге ырчыларга деги болгон бир намек болуп калды окшойт. Мен дагы кичине азыр мен аларга кошулуп атам да, мен да кичине үнүм ооруп калса кечирим сурайм дегени мен айтып атам да. Кеттик анда. Ушул өзүбүз жаздырган чыгарма бар эле, авторлугу Карагат көздү карагым, аймалап шамал самайын, кыдыртып шаттык аралын, маралымсың. Эркесиң эркен таланын, эркелеп койсоң жанарым, арууга качып кабагым, маралымсың. Эркесиң эркен таланын, эркелеп койсоң жанарым, арууга качып кабагым, маралымсың. Кайгымын ойдон арылып, каранын дайым сагынып, өзүмө калдым багып, махабатым. Акмаржан сөйкө тагынып, имеги күнгө чагылып, жанымда жүрчү табылып, махабатым. Акмаржан сөйкө тагынып,
Vale. Sensin өлkөнүн, sen менин кызык эртеңим, жаныма жагат көркөмүң, түшүмдөгү. Гүл кызы сенсиң өлкөнүн, көз тойбо сенин көркөмүң. Сезимдин күсүн чертемин, түшүн менен. Kızı sensin өлкөнүн, көз тойбо сенин көркөмүң, сезимдин күсүн чертемин, түшүн менен. Сезимдин күсүн чертемин, ай түшүн менен. Vale. Орду укканда мен болсо Серенадан элестетип кеттим, бир балкондо турам, астында болсо бир жигит ушундай комузчан ырдышты ырдап берсе мага депчи. Мынасыга кыял. Көрдүңүз да? Кыялдарыңыз ишке ашсын. Эң жакшы. Ишке ашат деп үмүттөнүм. Буюрса Серенаданы мен алып коеюн, сиз барып ырдап берип коюңуз, кандай дейсиз? Ошондой сен артыңа атсаң болуп калышы Серенада. Иши кылып болот. Экөөбүздүн атыбыздан болсун деп коелу, кандай дейсиз? Эң жакшы кубаныч. Өзүмдүн автордук чыгармам деп калдыңыз. Обону сөз өзүңүзгө таанып. Жок. Ошо кенен айтып берсеңиз, ушулар жөнүндө. Биздин аткарыбызда дегеним го, биздин аткарыбызда. Тилек Талайұлы деген ушу чыгармачылык жакта бир досум бар. Анан ушуларды жаздырган экен, жаздырып, анан кийин мен ушул ырың аябай жакты, Тилек жакшы экен десем, анда келип чогурдайлы деп калды. Анан мен буга чейин да ыр клиптерим бар эле, анан ушуну жайында клибин тартып, ырын аранжировкасы жазылып койгон, анан клибин да тарттык. Клибин өзүбүздүн айылыбыздан, тообуздан, Керемет көлдүн жанагы көчмөндөр ойноп болгон жерден ошол Кара көлдүн клибин тартып, ошол кезде мен өзүм балалык кезим өткөн. Кичинекейимде бир кыялдарым бар эле, кийин чоңойгондо ушул жерден келип клип тартып кетем депчи. Ошол кыялдар ишке ашып, Кудайым буйрса, анан клиби чыгып азыр бардык телебеттеринен кетип атат, Кудайым буйрса. Абдан жакшы экен. Ал эми айтсаңыз, сиз ушул чөйрөдө, ушул чыгармачыл чөйрөсүндө канча жылдан бери эмгектенип келатасыз? Чыгармачылык чөйрөгө канча болду аттанганыңызга? Мен эми мынтип айтайынчы, чыгармачылык чөйрөгө мисалы деген мен мындан 8 жыл мурун келип адегенде Бишкекке келгем, алгачкы жылы Бишкекке келип турбайбы депчи. Анан 4 жыл окудум. Андан бери мына 2 жыл болду. 2 жыл бул ырчылыкка киришкениме буйрса быйыл мына 2-чи жыл кетип атат. Ал эми ким түрткү болду сизге бул ырчылыкка киришкениңизге? Ырчылыкка келишиме мен жүрөгүм түрткү болду. Жүрөгүңүз жан дүйнөдөн бир керемет бир сезимдер ушул жакка алып келди дей бербейсизби? 4 жыл каякта окудуңуз? Кыргыз улуттук академиялык драма театрын алда, театралдык окуу жайда өткөм. Мен негизи ырчылыкка тапшырып баргам, анан ал жакка өтпөй калгам да. Айылдан бир көксөө мен ырчы болом деп Бишкекке келип туруп, Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайга барсам, сенин үнүң жок экен деп албай коюшкан. Абдан өкүнүчтүү албай койгонго. Арктын жегинде ыйлап отурам, анан бир маалда эле ушул жайында мен айылда бейсап, анан уйсап, жанагындай тоолуу жерде чоңойгонбуз. Анан биз жайында дайым киши киргизчү элек да, ошол жакка Бишкектен барышып, эс алуучулар барып сүт ичип, анан кийин ошол жактан бир актер ага менен таанышып калганбыз. Анан Бишкекке келгенде дароо ошол агага чалып эле, анан алып келип ошол окууга тапшыртып, анан актерскийге окуп калгам. 1 жыл окуп эле кайра ырчылыкка кайра барып тапшырам деген. Бирок негедир ал жак мага аурасы аябай жакты. Анан ошол жакта эле калайын дедим, актер эле болуп калайын дедим. Бирок ал жакка окуганыма мен өкүнбөйм. Ырчы эле эмес, актер ырчы болсоң, андан да жакшы нерсе экен. Ырга маани берип ырдайсың. Кубаныч мырза, сиз болсо башында айтып кеттиңиз, жакын арада ошол Маралым деген клип тарттырдым, ошол экрандарда кетип жатат деп. Азыр ушул клипке кичине көз чаптырып алып, анан маегибиз улантсак кандай дейсиздер? Эң жакшы. Азыр анда ошол Кубаныч Паркалбасовдун аткаруусундагы ушул кишинин клибин көрөлү. Албетте. Келиңиздер. Жалпы көрүүчүлөр менен чогуу Кубанычтын Маралым аттуу чыгармасын чогуу көрөлүк.
көзді қарағым, аймалап шамал самайын, қыдыртып шаттық аралын маралымсың. Еркесің еркін таланым, еркелеп қойсың жанарым, арубаға шық жамалым маралымсың. Еркесің еркін таланым, еркелеп қойсың жанарым, арубаға шық жамалым маралымсың. Қайғымың ойдан арылып, қараныңдайым сағынып, өзіңе қалдым бағынып махаббатым. Ақ маржан сөйкө тағынып, бейнеге күнге чағылып, жанымда жүрші табылып махаббатым. Ақ маржан сөйкө тағынып, бейнеге күнге чағылып, жанымда жүрші табылып махаббатым. Sensin өлкөнүм, sen менен кызык эртеңим, жаныма жага көркөмүм түшүмдөгү. Гүл кызы sensin өлкөнүм, көз тойбос сенин көркөмүң, сезимдин көзүн чертемин түшүнмени. Гүл кызы sensin өлкөнүм, көз тойбос сенин көркөмүң, сезимдин көзүн чертемин түшүнмени. Сезимде ойноп тентегим, бакытым болуп мен сенин, махаббат көзүн чертемин түшүнмени. Сезимдин көзүн чертемин түшүнмени. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, Кубаныч Баркалбасовдун клибин көрдүк. Мыкты клиптерден болуптур. Эң Абдан сонун сонун болуптур. Кыргыз Ушул клипке канча күн кетти? Бул клипке деген негизи азыр мындай болуп калды го, сюжеттин бир күн тартасың, анан студийный вариантын да бир күн тартат да учурларда. Бул жакта студиядан тартылган эмес, бир эле күндө тартып келген эмес. Бирок даярданганыбыз бир жумадан ашып кеткен. Бир жумадан ашып, кайсы жактан тарттыңыздар клипти? Ысык-Көл областынын Ысык-Көл районуна караштуу Кашат айылынын тоосунан тартканбыз. Абдан колсуз жер экен. Аябай жакшы жер, баргыла, сунуштайм, эс алып жайгысың. Сөзсүз түрдө бул быйыл жайына барам буйруса. Барасызбы же барабызбы? Эгер сиз кошулсаңыз менен бала. Бизди күтөсүз ошондой дерде. Калсаңыз менен кеттик кандай жайда. Барсаңыз абдан сулуу экенсиз, ал жакта кетирбей кайра алып калат го. Эми сиз алып калсаңыз мен калып Мунасыга. Мен негизи ар бир эфирде ушул жанындагы кыздарга бирден жигит таап берем. Ушундай болуп кетти. Жеңен ордуна элеген. Жакында ушундай бир передача ачып кеткенсиз деп кетире албайлар турган. Негизи чоң ойгондор ушинтип калат экен. Кетире албай эле үйдө кутула ашпай эле. Сөзүм баары мага бурулуп кетти, аны сизге кайрылалык. Айтсаңыз, ал эми ошо комузда ойноду. Канча жашыңыздан баштап ойноп баштадыңыз? Мүмкүн же үй-бүлөңүздөн бирөө барбы комуз ойногон, үйрөткөн? Комуз ойногонум, мен өзү комузга кызыгып баштаганым, биздин айылга мен 7-класс болгон учурда комуз кружок келип атат деп момундай кирсең эле баанда мектепке киргенде эмелер жазылып коет го, анан ошол жактан эле комуз кружок ачылат, баланча эме кири калуучулар катталгыла дегендерге эле анан дароо ошол жерден эле номерин алдым, катышып 7-класстан баштап үйрөнүп баштагам. Мен атайын мектеп кружокторуна барып. Сиз ошол ырчылыктан тышкарыда актер экенсиз. Ошол актерлук кесибиңиз тууралуу да айтып кетсеңиз, жемишин жеп жатасызбы? Кандай кызыктуу учурлар болот? Жемишин жеп жатабыз, анан негизи аябай көп жыл
ал жакта окуп, үйрөнүп, сабак алып, бүгүнкү күндө мисалы эл алдында сүйлөп атканым мен мисалы мындан сырткары өзүм реклама деле кылбай элем, реклама болбосун эрке балалык кызмат аркалап келем да, элибиздин жакшы кызматтардачы. Анан ал жакта көп түргө бөлүнөт да, бирөө жөн гана сүйлөсө, бирөө актерский кошуп сүйлөйт. Ошонун менен элге жагыппы, балким суроо талаптар көбүрөөк болот да. Актердук сөзсүз түрдө жардам берет, жардам бербей койбойт. Ойногондо баардык жактан көп жерден жардам берет. Уч жерден сүйлөгөндө да жардам берет керек. Албетте, ырдаганда эле кашыңыз, көздөрүңүз ушу ойноп баштайт экен да сиздики. Ошол учурда дагы. Сезет да жан дүйнөсү менен, чын жүрөктөн чыгар, мындай ошол киши өзү болуп аткандай кылып ырдайсыңар да ошондой. Эми жүрөктөн чыккандар жүрөккө жетет. Мына анда келиңиз, жалпы көрүүчүлөр урматына дагы бир жүрөктөн чыккан чыгармадан бир ырдап берейинби? Дагы бир ырдап бериңиз. Комуздун коштоосу менен. Жүрөктөн чыккан жалаң. Ошондо кайсы чыгарманы аткарган турасыз азыр? Балалыгым. Балалыгым. Барыбыз балалыкка сапарга Кыштын узун түндөрүндө эске түштү балалыгым менин арча чыттанган сагынамын сен мени сагынтасың эңсейм аны сен эми кайрылбай кош бол эми балалыгым балалыгым кош бол эми а менин бала бойдон калгым келет балалык көз алдыма элестелет наристе жытын бузбай а менин бала бойдон а менин бала бойдон калгым келет. Бале. Менин бала бойдон калгым келет. Көрдүңүзбү? Ар бири жүрөктөн чыккан ийне жибине чейин актерлук чеберчилик менен кошо ырдаганда ушул кишини кечки ырдатып эле отургум деп аткан э? Жүрөктөн чыккандар жүрөккө жетет го. Жүрөккө жетти ошондо э? Жүрөккө жетти. Эң сан. Бирок бизге ушундай убакыттар экен, убакыт учкан куш деп бекерден айта албаптыр. 20 минут билинбей эмне болуп өтүп кеткен, билбей да калдык. Сизге ал эми эркен микрофон. Келиңиз. Эми башталды экен деп атса бүтүп калды. Эми башталды. Мындай шаңдуу кишилер менен ар дайым ушундай эрте бүтүп калат кичине. Убакыттын билинбей. Негизи жакшы болсо ошол нерсе убакыт билинбей өтөт деп коет. Анан эфирге келгенде да ошондой го. Жалпы кыргыз элибизге кааларым азыр чын ден соолук. Биринчи эле ден соолукту айтып калдык го. Мурун кийинде эле каак тилек айтканда ден соолук деп койсок, бирок ошону ооздун учу менен кур сөз кылып айтканбыз. Айттырбай келген апат сыркоодон кийин ден соолуктун баркын ар бир жаран аябай билди десем болот. Өмүрүңүздөр узун болсун. 100 жашаңыздар. Биз сиздерге эле дайым ушундай ушу комуздун коштоосунда болобу, бир жакшы чыгармаларды тартуулап, жүрөгүңүздөргө кирип, ошол жактан орун алганга аракет кылып турабыз. Жалпы көрөрмандарга ийгилик каалайм. Кутман таң.